Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Жалпы аталар, апалар, агалар, чарбакерлер сак саламатсыздарбы, кандайсыздар? Биз бүгүн Оштогу берекелүү Ноокат жергесине келдик. Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Акчабы айылына келдик. Мына бул экрандагы сүт багытындагы Заненский жана Альпийский эчкилерин көрүп турасыздарбы? Булар баякы чет жактан келген эчкилер эмес, өзүбүздүн атайын сүт багытындагы, сүт бизнесиндеги эчкилер экен. Баары сатыкка чыгыптыр. Экрандан алыстабай туруңуздар, дарегини түшүнүп алыңыздар. Мына бул Оштон чыгып Ноокатты көздөй келгениңиздерде тетиги Ноокаттын кире беришиндеги сайга жетпей эле Акчабы айылына сол капталга Кызгалдак дүкөнүнөн жогорку тарапка болжолдуу бир 4 көчөдөн 2 чакырымча жогору чыксаңыздар, сайды бойлоп жогору чыксаңыздар, мына бул эчкилер жайгашкан. Же тагыраагы эчкилердин ээси Асамидин Таксырдын үйүнө, коросуна келесиздер. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бул эчкилер кандай экен, жашы кандай, канча сүт берет, сиздерге чыныгы маалыматын алып берели. Кана жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Асамидин Таксыр кандайсыз? Жакшы, Аллага шүгүр. Иштериңиз? Рахмат, жакшы болуп атат экен. Кызматка чакырган экенсиз. Ооба, сиздерди чакырып элге жайылтайлы деп эчкилерди тизип коюпсуз го бул жагы. Ооба, эми жакшыраак көрүнсүн деп. Мен сразу эле бир суроону берейинчи сизге. Эчки багытында же сүт багытында эмне бизнес кыласызбы? Ооба, бул эми менин ишим да, тиричилигим. Сүтүн саап, элдерге таратып, ооба, сатып деген. Элдин кызматы да аз да болсо элге кызмат кылып. Канча жылдан бери алектенесиз бул багытта? Быйыл буюрса 5-жыл. Ого. Бая бир айтып калдыңыз да, бул эчкилер баягы сырттан келген эчкилер эмес. Өзүбүз карап атайын, тандап сындууларын алган эчкилер депчи? Ооба, бул чет элден келген эчки жок бул жерде. Бүт бардыгы өзүбүздүн колдо, өзүбүздүн климатка көнгөн эчкилер, биздин шартка. Жайыт десе жайытта да жүрө берет, бакта дагы жүрө берет да, бардыгы тең. Бул эми кадимкидей эле жайытка кое бере бересизби? Ооба, жайытта жүрүшөт булар. Бүгүн ошо силерди чакырган үчүн эле ушул жерге неме кылып, байлап карап атам да бүгүнчө. Негизи жайытта жүрөт булар, адырда. Бул эми кандай түрлөрү бар, жаштары кандай, анан сүт багыты кандай дегендей? Бул жерде эчкилердин жаштары 2 тиштен 8 тишке чейиндери бар. Жаштарычы ошол 2 жаштан, 1 жаштан 8 жашка чейинкилери бар. Анан сүттөрү 2 литрден 6 литрге чейин сүт берет. Алды 6 литрге чейин? Алды 6 литрге чейин сүт берет. Жаңы ачмаларым барбы ичинде, Асамин Таксыр? Ооба, жаңы ачмалары бар. Азыр четинен көрсөтүп берем. Мол жаңы ачма депчи. Бул эми бул жерде мол байбичеңиз челекти кармап турат, как положено саап, кайра жөнөтөт окшойсуздар, баягы заказдарга. Ооба, биздин өзүбүздүн сүт алган клиенттер бар атайын шаарда. Ошол жака жиберебиз. Ошолор алат, алып турат постоянно. Демек, дайымкы кардарлар бар. Дайымкы кардарлар бар. Бул эчкинин сүтүнү ден соолукка пайда дешет. Сиз өзүңүз өндүргөн адам катары эмне дейсиз? Мен өзүм өндүргөн катары айта турган болсом, бир эле мисал кылып. Мен балдарыма саап ичет дем, балдарыма ичиребиз, өзүм ичебиз. Анан кышта биз грипп оорусун билбейбиз да, бир эле мисал ушул. Эчкинин сүтү пайдалуулугу. Анан аялым жаңы неме алганда каны аз эле. Азыр каны толду, Кудайга шүгүр. Эчкинин сүтү менен? Эчкинин сүтү менен каны жакшы азыр. Жакшы. Заненский менен Альпийский бар дедиңизби? Заненский менен Альпийская порода бар. Бул эми жошул эчкилер да кадимкилер саана жүргөн, а? Ооба, колдо үйрөтүлгөн саан буларды кадыресе эле кол менен сай берет. Унчукпай туруп берет. Бу сатыкка коюпсуз эми только ушул туруш эле сатылабы же улак-булактары барбы? Кааласа улагын алам десе, улактар отдельный сатылат, ушул линиялардын. Мендеги линиялар таза негизи. Өзүм аракет кылып көп жылдан бери кармап, ушуларды тазалыгына жеттик да, эми өзүбүздө чыгарып, режимге салып саап. Улактар да сатылат кааласа. Анан көбүнчөсү эми чоң эчкилер чыгардым да мен бул. Корону бир сыйра жаңылайын депчи. Бир сыйра тазалайын. Тазалап, канды алмаштырайын деп. Канча баш сатылат? Баары биригип, ошону айтыңызчы. Негизи сатыла турган эчки 60тан ашык. Бул жерге азыр мен где-то бир 10-15 чактысын эле койдум. Сатыла турган эчки көп. Негизги салып жаткандарын алып чыгыпсыз да эми бул жака байлап? Негизги ошол. Баары баягы жайытта эле жүрөт эми, баягы 60 башыңыз бүт баары. Бүт баары жайытта жүрөт. Улактар отдельный жүрөт, эчкилер отдельный жүрөт. Бул жагы сатыкта баягы ат башыга чейин жөнөттүм деп айтып калдыңыз да? Ооба, ысык көл, жетөгүз, ат башыга чейин жиберип атам нарымдын. Биз мондай кылабыз да, аларды машиналар бар атайын, жүк ташыган, мал ташыган, ошолорго салып жиберебиз. Алар Бишкектен тосуп алат, тосуп ала албагандарына шофёрлор
ал жака салып берет да. Андан ары маршрутка салып. Андан ары ошо мал ташыган эле машиналарга салып берет. Биздин ландшафтка жакшы элеби? Ооба. Бул биздин климатка көнгөн эчкилер да Кыргызстандын кайсыл аймагында болбосун жүрө беришет. Булар баргандан кийин 10-15 күн ичинде адаптацияга көнүп, мен айткан сүттү бербесе, мен ошол эчкинин барган келген жол киресин өзүм төлөп, бир эчки алмаштырып берем. Эгер экинчи эчкимде ошондой болбосо, акчасын кайтарып берем да, гарантия менен сатам, кепилдик менен. Демек, линиясына, сүтүнө бүт баарына кепилдик бересиз, кепилдик менен сатам. Денсаулыгына, ооба, иншалла. Бир арасында бир саап деле көрсөтсөк болобу? Мына мынча сүт берет, мына мындай, сүтү мындай деген. Кудай буйрса. Бардыгы болот, саап. Кайсын сайыл эми бир четине бир көрсөтөңүзчү, мен бунун сүтүн деле билбейт экенмин, кайсы кандай беришинчи. Азыр мындай кылалы. Азыр орто эми слабый дегенден баштайлы, желини слабыйрактардан, Ошол мендеги линия таза десем эми баягы адамдар ойлоп калышпасын. Ошого баягы адамдарда ой күлүк да. Туура. Ошого жаман ойлошпосун, могу желини кичинекейден баштайлы. Мына жогорку тарап дегенсиз? Жогорку тараптан. Мунуңуз альпийский окшойт. Бул альпийская порода. Канча тиш мунуңуз? Бул 2 тиш. Биринчи ачма эгиз тууп берди, биринчисинде эле. Негизи көпчүлүк эчкилер биринчи тууганда жалгыз туйт да. Бул болсо биринчи туугунчта эле экини тууп берди. Аллага шүгүр. Сай берели? Ооба, сай беребиз. Сай берем. Альпийский жаңы ачма эчкен туугандар. Кантип сайт экен, бир көрөлүчү. Буларыңыз уже үйрөнгөн булар, ооба. Баягы биздин жаңы эле Россиядан келген жайдары эчкилерди салсаң садырбайт калар. Булар колго үйрөнгөн да. Бардыгын мээнет кылып үйрөттүк. Ушул бир күндө азыр биринчи ачма улактарынан тышкары бир күндө 2 литр сүт берет. Мына ушулуңуз. Муну уйсагандай эле сай берет экенбиз. Ооба, уйсагандай эле. Көпчүлүгү эчкини арт жагынан сайт дейт. Кимге ыңгайлуу каласа ошондой олтуруп саса деле болот. Караса арт жагынан саса болот. Эми кимге баягы өзүңүз айткандай ыңгайлуу тарабынан экен да? Ооба, ыңгайлуу. Биз эми эчкини көбүнчөсү биз ушундай кылып эле сайбыз. Бардыгына жетишесиздерби? Ушу 60 башты саап, баягы заказдарга жеткизип дегендей. Ооба, буларды саап эжем бар. Эжем, келини бар. Үчөө саап болот бат эле. Бир күндө канча мал саалат эми бул? 2 эле мал сайм мен. Эртең менен, кеч? Эртең менен эле кечинде. Негизи эчкини 5 убак сагандар бар бир күндө, 3 убак сагандар бар. Ар ким өзүнүн шартына карап сайт да. Эми менде эртең менен кечинде убакыт болгонго байланыштуу эртең менен кечинде сайм. Ошо ар биринен жок дегенде бир саганда 1 литр, 1,5 литрге чейин сүт алам. Анан баягы мондай линиясы чоңдор болсо, булар бир саганда эле тоюшуна карап 2-2,5 берип кое берет да. Азыр эми чөп катып калбады, жай келип калды. Булар сүтү азайды да. Мондай бак чөптө болсо, сүтү суюк болуп, сүттү көп бере берет. Жакшы экен да. Мунан азыр канча литр берет дедиңиз? Бул азыр 2 литр берет бир күндө. Эртең менен кеч кочкондо. Бир күндүк нормасы. Бул эчкини алып жатканда дагы эмнесине маани бериш керек? Асамидин таксыр, шунда айтып коюңузчу. Биздикилер эми эчки сүт берет экен десе ала беребиз азырчы. Бизде маани бергенде эчкиге эчкинин ден соолугуна маани бериш керек эң биринчи. Эчкинин жеши жакшы болсо, сүт бериши да жакшы болот да, жөнтүр. Ошон үчүн жеп, неме кылган, текшерип алган жакшы болот. Анан желиндин формасына маани бериш керек. Жаңагындай желини чоң болуп, май желин болуп калышы мүмкүн. Ошол бүт бардыгын текшерип алыш керек да. Мастит болуп калышы мүмкүн. Ошого желиндери рабочийби, ошону текшерип алыш керек да. Бүт баарын карап деңиз. Бүт бардыгын карап. Жакшы. Мунаңыздын жени яман кеткен, бул жагы? Ооба, бул чоң. Муз баягы породадан окшойт муну, баягы чоңураак. Сайыр бул деле. Бул деле ошол альпийская порода. Бунун эми бул 6 тиш болду. 8 тишке өтүп атат да эми. Эчки негизи 13 жыл жашайт. Китебинде. Биздегилер болсо жаңагындай 5 жаш, 6 жаш болсо эле карыды дешет да, эчкине. Бул 13 жылга чейин ушу сүттү бере берет. 13 жылга чейин төл берип сүт бере берет. Жакыныраак келейин мен. Көрүп атасыздарбы? Кадимки эле уйсагандай сайт экенсиздер.
Ден соолукка кайсыл жерге кандай пайда экенин Асамидин таксырдан сиздерге бир катар учкай маалыматты берди. Эми эчки алып бир үйгө байлайт элем, сүтүнү бала чакага, ата энебизге берет элем десеңиздер, мынакей сиздерге 100% кепилдиги менен. Эгерде сүт Асамидин таксыр айткан сүт берилбей калса, же кандайдыр бир иш-чаралар чыгып калган болсо, анда байланышсаңыздар, мен жол киресин деле берем, алмаштыр десе алмаштырып берем. Ал жагынан нааразы кылбаймын деп өзү алдын ала сиздерге маалыматты берди. Бул жагын көрдүңүздөр. Мунуңуз канча литр берет едиңиз муну? Бул эми 1 саганда 1 литр берет ата азыркы күндөчү. Негизи 6 литровый линиядан бул дагы. Мондай бак чөпкө карап, жакшы неме кылып, жемин берип неме кылса 1 саганда 2 литрден сүт берет бул негизи. Бул адырда жүрөт азыр менде. Бизде адырда чөп каттуу. Ошого байланыштуу бир күндө 1 литрден, 1 саганда 1 литрден берип атат да. Негизи бир үйгө бир эчки жетеби Асамидин таксыр? Ооба, бир үй бүлөнү бакканы жетет бир эчки, мисалы үчүн балдарын айран, сүт кылып ичкенге жетет да, бир эчки кенен. Жакшы карап. Главный корм жакшы болуш керек да эчкиге. Мисалы үчүн ар бир жандыкка деле башка көп жандыктар бар да эми. Үйдө ат кармай өзгөбүз, атка деле жакшы таптап жемин берип, убагында карап неме кылсаң ат деле улакка жарап берип атпайбы? Эчки деле ошондой да. Ар бир нерсеге, ар бир жандыкка мээрим бериш керек да негизи. Буларды урбаш керек. Булар аябай акылдуу болот. Буларды мен жайытка айдагандыктан жайытта жүрөт дагы үйгө өздөрү келет да, эртең менен эле айдап коем мен. Кечиндеси өздөрү келет. Буларды неме кылып издеп келип айдап жанагындай кылбайм да. Азыр Буну эмес да, тигинис а? кайсы Токолдо. Буларды булар деле ошол немеде да. Заненский экен, бунун? Заненская порода бул. Могул жаткан альпийская порода. Мунуңуз дагы жаш окшойт. Бул жаш, бул дагы 2 тиш, биринчи туума. Бул 2 улак берди, Кудайга шүгүр, эгиз тууп. Азыр баягы эң азынан баштайлы деп калдык, азыр эң көбүнө барат окшойбуз бул жагы. Азыр эң көбүнө барабыз буюрса. Мунуңуз канча литр берет эми күнүнө? Бул дагы 2 литр берет. Бул дагы жаңы ачма, жаш. Жаш экен бул дагы. Ай, Заненский. Заненская порода. Мынаңыздын желини баягы бир орточораак уйдун эле желиндей го. Ооба, бунун желини ошондой чоң. Бул жашы 8 тиш болду. Аллага шүгүр. Дагы деле жакшы улактарды берип атат. Өзү чоң, ушундай көлөмдүү болуп турат. Көрүп атасыздар. Ал төлө алсак деле болот экен да, демек будан. Ал төлө алса болот. Линиясын жоготпош керек да. Мен өзүмө төлө алып булардан уже булардын кыздары тууп, улак берип калды да мага. Ошон үчүн мен өзүмө жакшы линияны жоготпой келатам да. Мен аракетим ошол. Мындан дагы анан буларды корону алмаштырып аткан себеби, жаңылып аткан себеби кан алмаштырып атам. Ошол себептен сатыкка чыгарып атам да эчкилеримди. Канча литр берет эми мунуңуз? Бул дагы 6 литровый линиядан. Бирок азыр 1 саганда саап деле көрсөтөбүз. 1 литрден ашыгыраак сүт берет. 1 саганда. Негизи 3 жолу сааса болот азыр эми. Жаңы тууган кезде ошол жакшы тойгузуп караса 6 литр берет да. Келиңиз, саңыз. Неме кылып, челегиңди бошотуп туруп. Толуп калды челеги? Челегин бошотуп туруп, азыр бунун өзүнүн канча сүт бергенин сразу тартып неме ченеп эле. Машалла. 8 төлдү берди дедиңизби? Жок, 8 тиш болду бул. Эми 5-чи төлдү, 6-чы төлдү берди, себеби бул дагы булдан бул жака бул дагы 6-7 жыл төлү берет да, Алла насип кылып ден соолугун берсе эле. Эми төл алабыз десек, кандай текелерди коюш керек? Ошондо айтып коюңуз эми, бул алган кардарлар билип алсын. Менин ошону айтпап турум, могул мен коромон кеткен эчкилерди качырып бер десе, быйыл чешский теке сүйлөштүм 70 миңге. Ошол текеден качырып берем. Эң популярдуу болуп аткан бизде ошол чешский линия болуп атат азыр. Күрөң эчкилер. Чешский энеси 6 литровый андагы. Атасы 5 литрлик неме келе, линиядан келе. Линия карап кетет да. Ошол текеден качырып берем. Анан өзүнүн текесине коюп, текени канчалык кымбат жакшысын кое берсе, жакшы улактар түшө берет да. Ошентип биз таза эчкилерге жетип алсак болот. Эми ал текеден качырып бергениңиз өзүнчө бир услугабы? Анда эле айтып коюңуз ачык элечи. Жок, мен коромон кеткен эчкилерге бекер качырып берем мен. Башка бирөөлөр өздөрүндө эчки болуп алып келсе, аны текенин кызматын алабыз. Бул шариятта деле жол берет да. Бул жагы бонус болот экен да, алган клиенттериңизге. Иншалла. Ал эчкини көрүңүздөрчү. Бир күндө 6 литрге чейин берет экен. 3 мал саасаңыздар болот экен. 8 жаш 5 төлдү берип тур, караңыздар. 8 тиш. 8 тиш.
Азыр ошо бир сагында 1 литр 1 литрден ашыгыраак сүт берет да. Булардын сүтү коюу болобу же жакшы элеби? Мендеги эчкилердин сүтү коюу, себеби жайтта жүрөт да. Негизи булар Заненскаялардын сүтү суюгураак болот. Сүтү суюгураак болот, анан булардын немесинде айтылганда 1 жылдык нормасы 415 литрден 730 литрге чейин сүт берет эчки. Ошол маалымат. Биздин өзүбүздүн эчки группаларыбыз бар, атайын сайттарыбыз бар. Ошол жака кирип каалаган суроолорун берсе болот. Телеграм группабыз, WhatsApp группаларыбыз бар. Баягы эчкинин сүтүнү саагандан кийин дароо ичиш керек, ошондо дарылык касиети жогору болот деп калышат да Асанбек. Анын Сиз кандай дейсиз ушуга? ал эми моменти ичсе жакшы, ал баягы саанмал ак ичебиз деп калышат го ошолоргочу. Анан негизи эчкинин сүтү бул морозильникте турса деле сакталыпчы, морозилкада ал эч нерсе болбойт да. Ошол эле витаминде, ошол эле нерседе болот. Анан эчкини бүрсүлөз, кара өпкө, мен ушул 2 эле ооруга вакцинага укол берем. Бүрсүлөз болсо өзүнүн немеси менен. Башка укол бербейм да, себеби жайтта жүргөн эчкиде оору аз болот. Колдоп алган эчкиде ар кандай ооруларды алдын алабыз деп эле көпчүлүк уколдой беришет да. Ошол нерсе туура эмес да. Эчки оорубайбы? Ошого муктаж эмеспи, уколдобош керек. Ал уколдоп алып сүтүн ичип атпайбы? Эчкинин немесин өлтүрүп атат да. Ошого жакшы таза неме менен карай бериш керек. Эгерде эчкинин сүтүн ичебиз дегендер болуп калса, эми шаар четинде, шаарда дегендечи, сизге мына экрандан номерге чалса болобу? Болот, албетте. Келип байланышып алып кетсе болот. Же келип алып кетсе, жок, ошко каласа ошко жиберип турабыз. Ошол ошко күнүгө эле ташыган балдар бар, үйдөн алып кетип. Ошолорго берип жүрөбүз, номерлерин беребиз, ошодон күнүгө байланышып алып ичсе болот. Литрини канчадан сатка чыгарып атасыз? Литрини ошто неме 100 сомдон сатышат. Мен эми үйдө алып сатарлар да бар. Башка баада сүйлөшөбүз. Менден үйдөн келип алып кеткендерге 50 сомдон эле берип атам. Ушул жерде? Үйдөн. Анан ал жака апарып саткандар 100 сомдон сатып атышат. Бааны уктуңуздар туугандар. Бул жак азыр сүт салды да, бүттү да. Чыктыбы? Нормал. Ченеп көрсөтүп коет. Кана көрүңүзчү. Азыркы бул могул эчкиники. Бисмилlah. Ар жагы төгүлүп атат. Айтканыңызды айткандай берет экен да бул, а? Бул дагы эртең менен сабалдык да, эчки немеден кетпесин депчи. Режим бузулбасын деп. Азыр эми саагандан кийинкиңиз ушул болду да, туурабы? Саагандан кийинкиси болду. Бул эми эсеби обед болуп калды да. Обедтеги саам болуп калды да эсеби. Эртең менен булар бир сыра салып, анан алып келгем да бул жака. Эми мону саап көрсөтөлү. Бул дагы жаш эчки, экинчи тума. Тур. Жакшы эчкилердин бири. Турбайт булар ушундай. Бунун экинчи тума болсо дагы. Бунун да линиясы энеси аябай жакшы. Баягыны энеси Даша деп, энесин да сатып бердим. Энеси да аябай жакшы сүт берчү. Буларыңыздын аты да барбы? Ар бирине ат коюп неме кылабыз да. Себеби жайтта жүргөндө адамды ээрчип жүрөт. Буларды башка эчкилерге окшоп биз айдап жүрбөйбүз. Машалла. Акылдуу жагы ошол да. Бул эчкинин жакшы жагы. Азыр бунуңуздун аты кандай болуп калды? Бунун аты Красавица бул. Машалла. Аркы байкы мынау жаңы эле сааганча? Аны аркар деп неме кылабыз, чакырабыз. Бул жол башчы да. Эң алдыда келет деңиз? Эң алдыда, жашы улуу болгондуктан. Бул Красавица эми канча литрге чейин берет? Бул ушул күндө бир күндө 3,5 литр сүт берет, 2 жол сагандачы. Азыр эми могул түшкү саам менен кечки саам 3 жол болуп калат да бүгүнкүсү. Туура. Ошого азыр эми түштөгүсү канча берет, аны көрөлүчү. Бир саганда 1,5 литр, 1,700 ошондой берет да, бир саганда. Эртең менен кечкиси биригип. Линиясын угуп атасыздарбы, линиясынча? Эгерде мындай сүт багытындагы таза кандуу, сындуу эчкилер сиздерге керек болсо, анда мына экрандагы номерге чаласыздар, Асамидин таксыр менен сүйлөшөсүздөр. Ноокаттан эчкилерди кааласаңыздар көрүп, кааласаңыздар бир көрбөй туруп деле алсак болобу? Көрбөй туруп алса деле мен ишеничтүү эчкилерди берем. Сүрөтүн жөнөтүп, видеосун жөнөтүп, көрсөтүп, ушул эчки бар. Ушунча сүт берет деп толук маалымат айтып неме кылам. Айтып атам, эчки ошол кайсыл аймакка барбасын, 10-15 күн ичинде адаптацияланып бүтөт эчкичи.
Адаптация болуп бүткөндөн кийин мен айткан сүттү бербесе мен алмаштырам. Ошо келип кеткен жол кирesi полный өзүмдөн болот эчкинин. Бир эчки алмаштырып берем, болбосо калса акчасын кайтарып берем. Кепилдик менен сатам. Аябай сонун. Ой, мекендештер Россия жергесинде. Бала чакам Кыргызстанда эле, ата-энеме мындай сүт багытындагы эчки алып берсем жакшы болот эле деп ниет кылып жүрсөңүздөр, анда Асамидин таксыр менен сүйлөшөсүздөр. Ал жагын уктуңуздар. Бүт бардыгынын кепилдиги менен 15 күндө адаптация болуп бүтөт экен. Андан кийин көрөт экенсиздер, сүйлөшөт экенсиздер. Мынакей, эчкини көрүп атасыздарбы? Линиясы менен, аттары менен жада калсачы. Бул жагы жогорку тарапка чейин кетет экен. Бул жерде эки түрү бар. Альпийский, анан Заненский таза кандуу линиядагы эчкилер экен. Бүттүңүзбү? Ооба, буну да ченеп көрсөтүп койсун. Кана. Булар ошо абетте саалды да эми. Абет болуп калды десе. Азыр мына кичинеңизден ушунча чыктыбы? Ооба. Ениси азыр 1 литрден бул, а? Ооба, 1 литрлик банкада. Мына Красавицадан чыккан сүттү көрүп атасыздарбы? Биз эми азыр абетке жакындап калды. Эртең менен саалган экен. Абеттегисин садык, негизи 1 күндө 2 мал саалат экен дагы. Канча беришин сиздерге айтып атат. Сүттү көрүп атасыздарбы? Мен сиздерге таңылабайм, жөн гана чагылдырып сунуштап көрсөтүп жатам. Эгерде таза кандуу эчки алам десеңиздер, анда мына ушул эчкилерди көрүңүздөр. Ушул жерге коюп кой берейин, а? Ооба. Бул жагыңыз, бул жатканыңыз кандай болуп калды? Бул дагы Заненская, мурдатан өзүбүздө келаткан породалардан тур. Бунун аты Настя. Бул дагы ошол 1 күндө 2-2,5 сүт берип атат. Азыр эми сүттөн кайтып атат да, чөп катык болгонго. Чөп катыган сайын булардын сүтү азая берет. Анан бак чөптө жакшы сүт берет бул да. Негизи бунун энеси 4,5 берчү. Азыр 1 күндө 2-2,5 берип атат. Эртең менен кечкиси биригип. Азыр болсо эртең менен садык эми абеттегисин эми көрөлүчү. Баягыдай адамдарга жалганчы болуп калбай эле да. Азыр канча берет? Бул эми улактары жок болсо, сүтү кайтып кетпейби? Жок. Бул мен ошону айтып коелу. Улактар мен туулганда эле эчки сүттү уузу тарагыча эле эмет. Андан кийин полностью мен баягындай неме жасап алгам, интернеттегидей соска. Сүттү мен улактарга соскада эмзем. Себеби улак эмем деп эчкини монтип сүзө берет да. Сүзгөн сайын кан тамырлар жарыла берет желиндегичи, майда кан тамырлар. Эчкинин желине аябай зыян болуп калат. Ошон үчүн улакты эмизбеш керек да булардын. Жана өзүңүз айткандай ууз сүтүн эле эмизесиз. Ууз сүтүн эле эмизем. Улак эми ал кезде слабый болот да. Ууз сүтү тарагандан кийин автоматически соскага сүткө өткөзүп коем. Сабап туруп эле ичирип коем да соскада. Мынакей маалымат. Бүт маалымат сиздерге айтып атат туугандар. Икир чекерине чейинчи. Бунда саап көрсөтөлү? Буну да саап көрсөтөлү. Анан мисалы үчүн мону да азыр саап көрсөтөбүз буюрса. Мондай жүнү өскүлөңүрөөк болсо бизде көпчүлүгү бул таза эмес, занен эмес деген баягы бизде эми сынчылар көп да. Ошого бул мисалы үчүн жүнү өскүлөңүрөөк биздин климатка көнүшкөн эчки да. Эми ошону да көрсөтүп коелу. Канча тиш болуп калды бунуңуз? Бул 6 тиш. 6 тиш. Мына ушуну көрсөтпөйлүбү? Келиң. Көрсөтөлү. Кел, ушуну сагым айраш. Бисмилла. Узун линиясынан соң экен сана. Мендеги эчкилер бүт бардыгы үйрөнгөн. Мондай саганга туруп берет, унчукпай эле. Бардыгы себеби саалат да. Кээ бирөөсү саабай эле баягыдай дешип сүйлөшөт. Бул дагы абеттеги саанында эмесе. Эчкинин эң жакшысы баягы ийдириштин кереги жок жакшы экен да? Ооба, ийдириштин кереги жок. Бул эчкини кармаш керек. Мисалы үчүн шаар жергесиндегилер ушул сүткө муктаж болот да, натуральный сүткөчү. Бул эчкинин сүтү органикалык жактан аябай таза болот. Жаш балдарга жакшы да, сиңимдүү, жеңил болот, витаминге бай болот да. Бунун айранын издеп жүргөн мен адамдарды угуп калам да. Эчкинин сүтүнөн жасалган айран деп. Бунун айраны сонун болот да. Бунун айранын каймагын жеген адам башка каймак жегиси келбейт. Машалла. Даже тартса да болобу буну? Бунун сүтүн тартса да болот. Ого. Каймагы вообще сонун болот бунун.
Айраны коюу болот. Сметанадай болот да, мындайча айтканда. Вообще сонун болот мунун айраны. Бул эми 60 баш бар деп калдыңыз, барын сатасызбы же канча башы сатылат? Мен чоң эчкилерди алмаштырып, линияны неме кылып жаңылап атам. Ошол 60 баштан ашыгыраак эчки бар, ошолордун клиенти чыкса бардыгын деле сатып берем. Бирок оптум сатпайм, алып сатарларга сатпайм ачык эле. Баягы күнү бир чыгардым эле, алып сатарлар келип, оптомго багышты, аларга бербедим. Нак дыйкандарга сатат экенсиз да? Ооба, Алып дыйкандарга. сүтүн ижетилем дегендерге. Ооба. Могул бир топ адамдар кайрылышты. Мен ушундай Россиядан келдим эле, Германияда иштеп. Көпчүлүк ошо издеп келип алып кетишет эчкилерди. Мен бөйрөгүм ооруп, боорум ооруп атат, ошого дары экен го деп. Азыр саткандарым ошо күнгө чейин Аллага шүгүр, ушу күнгө чейин рахматын айтып, жакшы эчки берген экенсиз деп. Көпчүлүк ошондой адамдар алып атат да, азыр өзүнүн ден соолугун ойлогондор. Жайытта кечке чейин жүрө береби буларыңыз? Эртең менен айдайм, кечинде өздөрү келишет. Эртең менен таңкы саат 5-тен 6-га чейин сайбыз. 6-да как положено үйдөн чыгат. Ошо боюнча кечки саат 7-7:30 үйгө өздөрү келет. Айдап келбейм барып. Себеби кечинде үйдөн жем жейт да, булар үйгө өздөрү келет да. Бул айланада бүт барды сизден билсе керек. Бул айдылада мына Ошто деле почти көбү билет. Бул жагы Бишкекте деле жакшы байкелер бар, тааныш, сүйлөшүп турабыз тынбай, алыса бересе кылып. Мындай мамилебиз жакшы да. Почти эми көпчүлүк эле тааныйт да. Ол жаш үй бүлөлөр келет. Көбүнчөсү ушундай эми бөлүнүп чыктым, турмушту эми баштап атам. Ушундай арзаныраак бериңиз дешипчи. Аларга деле поддержка кылып, Кудайга шүгүр, элди наразы кылсак болду да, главный. Берекесин Берекесин берсин. Канча чыгып калды мунуңуздан? Мунун атын кандай дедиңиз? Бул жөн эле. Буну ат койгон эмесмин буну. Жөн гана. Жөн гана бул ат коюп турбуз ушуга. Атын коюп жөнөтүң эми муну 1,5 алган болсо. Ооба, буйрса. Сизден эстелик кылып. Машалла. Муз эле 1 литр экен да. Ооба, бул эми линиясы таза да, баа жүнү өскүлөң болсо, көпчүлүгү бизде баягындай ойлоп калышат да. Бул таза эмес экен. Азыр эми 4 эчкини саап койдуңуз, баары биригип канча литр болуп калды? Мына 5 литрдей болуп калды. Чаканын ичинде. Чака 12 литр ой. Жакыныраак кылайын. Сүттү көрүп атасыздарбы? Аралатып сиздерге тагыраак маалымат, далилдүүрөөк маалымат болсун деп мына эчкилерди бир четинен көрсөттүк. Мен ушул жерден бүт маалыматты берген болсок, Асанбиндин кары бир бааларын деле сурай берейин анда. Ооба, бааларын деле сурай берсеңиз болот. Канчадан сатка коюп атасыз эми? Сынына карайбы, жашына карайбы, же четинен бирдейби дегендей. Жашына, сынына карайт албетте. Анан бааларын 25 миңден 45 миңге чейин койдум. Ошол кимдин чөнтөгүнө туура келип, табити туура келсе, ошону алып беришет. Бул жерде жаш эчкилер бар, мондай, аларды тутпадым, тетигинде оттоп жүрүшөт. Алардын баалары деле ушундай. Себеби келечеги бир да булардын. Эми бул жаңы ачпаңыз деле азыр 1 литрди берип атат да, бир саганыңыздачы, обедтегиси. Демек 25 миңден 45 миң сомго чейин сүйлөшөт экенбиз. Ооба. Канча данага чейин сата бересиз бир адамгачы? Мага ушул жериңиз жакты. Бир адамга 3 башка чейин эле сатам, 3 данага чейин. Андан ашык сатпайм. Себеби андан 10 баш, 12 баш алам деп жагындай алып сатарлар гана келип албаса, жөнөкөй адам 3 баштан ашык албайт да. Туура. Ошон үчүн таза баягындай эчки, сүт багытында эчки издегендерге ишеничтүү линия ушул. Мына үйдөн сатам. Маалыматты уктуңуздар. Линиясы менен таза кандуу, бүт баары кепилдиги менен деп атат. 3 башка чейин бир адамга, бир дыйканга чыныгы мына бул эчкинин сүтүн издегендерге сатамын деп атат. Экранга номерди камтыйбыз, чалып сүйлөшөсүздөр. 25 миңден кем 45 миңге чейин экен. Анан сынына, жашына карап калганын ушул жерден кол алышат экенсиздер. Маалыматты бүт баарын бердикпи? Ооба, маалыматты толук бердик буйрса. Дареги ушул экен да, Нокаттан, Кызгалактан чыгып келе беребиз. Ош областы Нокат району, Кеңеш айыл өкмөтү Акчабы айылы да. Акчабы айылы. Центральный баякы Ош Нокат жолунан канча чакырым киребиз? Бул жолду түрдө бир 4 километр чыгып калат го ошол, чоң жолдончу. Чоң жолдон. Мектептен өткөндөн кийин эле кайра оң тарапка жүрө берет экенбиз да.
Жакын эле. Жолубуздун ушул 2 километрлей эле таштак жол болбосо калган асфальт эле да. Бирок таза линияларды алып кетет экен да. Ооба, буюрса. Иншалла. Өкүнбөйт алган адам. Мен жыйынтыктай берейинби? Ооба, жыйынтыктай бериңиз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Элге кызмат кыла бериңиз, мына мындай. Рахмат, Таза сиздерге да кандуу. ийгилик. Сандан сапатка аракет кыла бериңиз дегеним. Ооба. Биз кайттык. Амандыкка Буюрса. жолугушканча. Иншалла. Мына ушундай жалпы Тез кабар, Эл кабар каналдарынын көрүүчүлөрү, эгерде таза кандуу эчкилерди алат элек десеңиздер, накта өзүбүздүн климатка ылайыкташтырылган кепилдиги менен мына Асамидин таксырдын эчкилерин көрүңүздөр. Бүт баарын сиздерге далилдүү чагылдырдык, көрсөттүк. Эми калганын экрандагы номер менен байланышасыздар, келип көрөсүздөр же видео, фото аркылуу дагы сатып алсаңыздар болот экен. Биз жыйынтыктайбыз. Амандыкта жолугушканча. Ноокаттагы эчкилерди мына королордон тетиги тараптан табат экенсиздер.